Assalamu alaikum dostlar. Kuday bursa biz soğuptu saparga çıkıp oturabız. Kuday bursa biz hazır mына amanat болып kelген, elderden kelgen amanat болып kelgen amanаттар бар. Сиздер көрүп турган бул көп функционалдуу кровать. Кудай бурса биздин нарындагы мекендешибиз максатка баратат. Буюрса бул аманат Москвадан келген кыздар жамааты бар, мекендештерибиз бар, мекенчил. Мына ошондой кыргыздын уул кыздары көп болсун. Достор, бирге болуңуздар. Биз сапардабыз. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Саламат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Акыбалдар кандай? Шүгүр болсо, Кудайга шүгүр болсо. Уул кандай? Жакшы буюрса. Саламу алейкум. Амансыз, кандайсыз? Чоң апа. Султаныз жакшысызбы? Жакшы. Келип калдык. Саламатчылык. Ассаламу алейкум, Максат. Кандай ден соолук? Так, мындайраак бир ачылып коюңуз. Ассаламу алейкум. Кандай ден соолук, Максат? Ден соолук жакшыбы? Жакшы турасың, келип калдык, Кудай буйруса. О, жолу газ койгон экен, буйтап өтүп кеттик. О, мурунканы өзүмө көнүп калдык жолду. Жол таанып калдык кичине. Азыр мынакей биз Кудай буйруса Максат бир тууганыбыздын жанына келдик биз. Ана могул кроватты болсо Москвадан аманат кылып берип жүргөн биздин эжекелерибиз бар, кыргыз эжелер бар. Биздин ушундай калк ичинде кайрымдуу инсандар, сиздердин биздин ынтымак бүгүнкү күндө мына Кудайга шүгүр көп жакшы иштер жүрүп келет. Ушундай жакшылыкка жанашып калып аткан бир туугандарга ошо Москвадагы эжекелер ушуну салып, жөнөтүп, убакыт бөлүп, анан ушул нерсени ушундай бир биз дагы максатка алып барып беребиз десек, кубануу менен кабыл алган бир туугандар. Кимге берсең дагы ишилип берип койсоң болду деген сунушту айткансыздар. Бирок мен максатка берүүнү туура көрүп, ушул максатка алып барып берсек дегенибизде дагы ушуну туура кабыл алып, ушинтип бирөөнүн кайгысын тең бөлүшүп, анын сүйүнүчүнө тең ортоктош болгон жандар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мына Кудай буйруса биз азыр растап бүтүп, анан бул эми менин деле ниетим буну Максат убактылуу гана колдонсун. Анткени Кудай буйруса ден соолугу жакшыргандан кийин Максат туруп басып, анан өзүнөн кийинки же башка бир муктаж адамга, деги эле эч ким муктаж болбосун, бирок эгер муктаж болгон жанга анан Кудай буйруса Максат аны белек кылып койсун муну. Анткени өзү туруп, бул тагдыр буга байланбасын. Кудай буйруса жакшырганча убактылуу гана колдонсун. Буйруса мынакей урматтуу эжекелер, азыр буну биз курап да бүттүк мына. Аябай ыңгайлуу, анан мына жагым болсо, биз бул жактан мындай кылсак, бирден аталар мынтип отурганда дагы Максат мынтип койсок эле удобный да, мынтип койгондо бул отуруп Максат. Как кресло болуп калат, бул кресло болуп калат. Анан кайра эмет. Эми жакшы да эми. Монсубу? Ушунусун минткенибизде бул монтип көтөрөт экен да. Ошону айтам да, бул көтөргөндө бутту эме кылат экен, Assalamu alaikum. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Муну азыр так, муну да байкайт экенбиз азыр. Кудай буйруса. Так, эми жаткызайлы. Анан мунун үстүнө төшөктөрдү көчүрөйлү, Кана. Ушундай кылат экенбиз. Так, все. Кылат экенбиз.
Так. Неме? Мында жылдырайлы, э? Келиңиз. Assalomu alaykum. Жакшысызбы байке? Ооба. Тордар турай сон. Бияка жылдырабыз. Макпайымка. Болду. Тигини? Тигисинен атчы алайлы. Сигналы. Так. Так. Biraz öydөрөөк кылайлыбы максат сени? Болот го дейм ушундай. Ушундай болобу? Удобный элеби? Ас бияктан эме этип атат. Так, азыр. Ушундай удобный эле, э? Он жерге тартып атат. Бияманча тартып коңуз да. Иә. Бияманча тартып коңуз. Колунан тартайт. Колдон тартып коңуз. Бутунан тартып. Так. Өзүң эмең удобный эле ушундай жатат. Ортосун курай беле атып беш жүрүшүбүз. Бул бирок канчасы бир жеңилдик пайда болду, Кудай буйрса, э? Буйрса жеңил. Кудай буйрса. Ана муну болсо, муну минтип туруп эле. Муну мындай алып туруп. Ана могу жерде эме бар, өзүнүкүч. Доскасы болот болчу да. Тамак бергенде сизге жеңил. Тамакты берге коюп койлан эметкениңизде дагы ыңгайлуураак да, жакшы. Кудай буйрса. Так. Азыр Кудай буйрса мынакей, азыр биз ата менен энеден алгач, ана максаттан ошол бата тилек алып, бата алайлы, ушу бирибизге жакшылык кылайлы деген жакшы аракеттер бүгүн жүрүп келет. Мына Кудайга шүгүр. Бул аракет улам кичинекей кадам таштап отуруп, бүгүнкү күндө Кудай буйрса, каражат дагы топтолуп буйрса, мына Кудайга шүгүр. Айланабызда жакшы адамдар бар экен, анын жарыгы тийип атат, Кудай буйрса. Анан бүгүнкү күндө каражат канча болуп калды максат? Чогулган акча. $26,000. Бүгүнкү күндө ана бизде улам топтолуп, азыр мына экран алдындагы реквизиттер дагы мына максатка таандык. Өзүнө таандык реквизиттер тиркелип турат. Сиз эгер каражат салам десеңиз, ушул экран алдындагы реквизиттер ушул максатка таандык. Анан биздин YouTube каналдан чыккан видеого ишениңиздер деп айта алам. Анан бизден чыккан видеолорду башка бир TikTok'о дагы башка жакка бөлүшүп алып туруп, бир алдоолорду жасап аткан, ошондой жол менен дагы пайдаланып акча таап кетейин дегендер Кудайдан корккула. Муну бир жанагы ачуу чындык деген YouTube TikTok канал бар экен. Таптакыр ишенбегиле. Биз ага жооп бере албайбыз. Чындыгында мен жооп бере албайм. Анткени ошол видеону көчүрүп алып туруп, анан коюп туруп өзүнүн эмесин коюп, эдиница сала берсеңер болот деп ушинтип каражат алып аткандар бар. Ошого ишенбегиле. Биздин атайын официальный YouTube каналдардан чыккан видеолорго ишениңиздер, салсаңыздар, мына түз өзүнө чогулуп отуруп, мына бүгүнкү күндө жакшы адамдарды мына TikToктон эжекелерибизге аябай чоң терең ыраазычылык билдирем. Мына жанагы ким эжеле? Асел. Анан Берке эженин аты. Айкош, Гүлмир эже. Айкош эжеге мен өтө терең ыраазычылык. Айкош эжеге. Гүлмир эжекелер, атыңыздарды атап атсак кечирим сурайм. Айзада деген карындашыбыз бар Москвада, аябай чоң жакшы жардамдарын берип атат. Улам прямой эфирде отуруп, комузун колуна алып, талантын тартуулаган биздин канчалаган замандаштар бар. Рахмат, Алла разы болсун. Анан Эрнис Бөрүбаев деген менин агабыз бар. Ушул агабызга рахмат. Кудай буйрса, баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Буйрса.
Билүүгө сен не сүрүштү? Ал кумар. Кумар байке деген бар, ал Кумар байке дагы телефондон аябай сонун Жакшы адам. бир эмени берип турат. Кудай ыраазы болсун. Анан мына Москвадан мына эмени берип жиберген мекендештер эжекеде дагы бир жолу силерге айтарыбыз мынакей. Максат кандай мындай ыңгайлуулугу жакшы Кудай буйрса. Ыңгайлуу жакшы экен. Буйрса, Атам апама жеңилдик болуп калат экен бизге. Кудай буйрса. Отургузуп эми киши жокто кээде атам эки жак кетип калганда карайлап жатып калам да. Ооба. Ошочодо отурган келгенде отургузганга мындай удобный экен да. Жери бурап отуруп каласың. Буйрса. Бирибизге бирибиз оорчулугубузду эмес, жакшы бир жеңилдигибизди артайлы Кудай буйрса. Анан Кудай насип кылса, мына бүгүнкү күндө 26 миң доллар топтолуп калды достор. Мына тамчы тамып отуруп, баягы дайра болот деп коет. Анан дагы да болсо ушу экран алдында реквизитке жөнөтүп турсаңыздар, мына жакынкы күндөрү Максат Кудай буйрса Индия өлкөсүнө кетип алдында. Анан ошол жака барып, жакшырып сиздер көп дуа кылып коюңуздар. Унутпаңыздар, сөзсүз дуа кылып, багы бата тилек дем күч берип Кудай буйрса, Максат. Анан өзүң дагы эме ыраазычылык сөздөр, пикирлериңди билдирип койсоң болот. Ушу элиме биринчиден ушу элиме аябай ыраазымын терең. Мен мындай болот деп эч ойлогон эмесмин. Башында чогулуп кетет деген оюм да жок болчу. Мен оюмба башында 6 миң доллар мен бар эле анализин чыгарып келип басамбы же баспаймбы деген ой үмүттү билип алсам мага ошо болду деп ойлогом да. Бирок ушунча чогулуп кеткенде мен аябай кубанычтамын. Ушул жерде мени колдоп аткан эжекелериме, Аселже тикесинен тик турду ушу. Неме да өзүм бир тууган эжемдей болуп дейт, Бишкектен бери 2 жолу келип кетти, видеолорун тартып чыгарып. Болгон соц тармактарга таратып атат. Мен аябай ыраазымын ошо эжекеге дагычы. Өзүнүн немесинде колдоп берип атат. Аябай ушуга чейин 26 миң доллар топтолду 2,5 айдын ичинде. Аябай сүйүнүп отурам. Мен да ошо басар күнүм бар экен деп өзүмө да неме кылам да. Ооба. Өлө сүйүнүчтөр пайда болду. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун, эки дүйнөлүк бактылык берсин. Эч бир пенде оорубасын. Ушу бөөдө кырсыктан тышкары болсун, эл кырсыкташпасын, оорушпасын. Кудай буйрса. Анан Максат, эме тууралуу айтсаң, мисалы, бул нерсе керектелет экен, анткени баягы коомчулукта бул иш жасагандан кийин бул сөзсүз керектелет экен. Анткени мен деле көп мындай нерсеге көп басым жасап атчымын да, анан азыр акыркы учурларда ушундай нерселерди бир аз кошумча немелер киргизип атабыз да. Мисалы, элдин пикири да керек экен. Кээде эл дагы ойлойт экен да, мисалы, Кайрымдуу бол коомдук фонд тууралуу, Азамат Байматов тууралуу сен буга чейин, сен экөөбүз жолукканга чейин кандай маалыматың бар эле? Бүгүнкү күндө ошол эле фонддо сенин кандай мындай бир жылуу сезимдер калган? Жакшы бир мындай сенин бир күтүүсүз бир жүрөгүң жылыткан нерсе бир кыска ушундай бир кандай бир сенде бир фонд тууралуу кандай эме бар? Фонд тууралуу мен жыгылгандан кийин эле чынында мага көп каражат кетип калды. Ошо акчанын булагын издеп баштагам ошол учурда элечи. Кайрылып көрөйүн деп көп аракет кылып неме кылдым. Анан акыркы жолу 3 жылдан кийин ошо эмнеси болсо чалайынчы деп кайра чалып атып ошо сиздер менен байланышып калдым. Байланышып мага ушундай жардам кеткенде ошондо немемди четке какпай кабыл алганыңызга мен өтө ыраазымын. Ушуга чейин сиз да ушу мен 3-чү жолу келип отурасыз. Аябай терең ыраазымын. Мындай болот деп эч ойлогон эмесмин. Сиздерге да Алла ыраазы болсун. Ушу ар бириңиздерге ыраазымын терең. Ошо ойлойм, ушу сиздердин да эмгегиңиздерди актап, бир аз болсо да жылыш болуп келсе экен деп мындай күндө да неме кылам да. Тетигинден бери келип алыс жолду кыска жол кылып келгениңиздерге мен өтө терең ыраазымын. Сиздерге. Максат, эме да бүгүнкү күндө ошол эле коомчулукта баягы тыйынын да эки жагы бар деп коет. Анан баягы жакындан тааныган адамдар бири-бирин жакындан тааныйт, анын ким экендигин чыныгы жүзүн билет. Анын адамгерчилигин байкап, даамдап, немеге тараза ташына салып көрөт. Бирок бүгүнкү күндө коомчулукта дагы эки ойлор бар, пикирлер бар. Азамат Байматов, мисалы, Азамат Байматов, мисалы, Максат, азыр сен сиз десең түшүнбөй калышат, ошон үчүн түшүнүктүү болушун үчүн Азамат Байматов. Мисалы, кээ бирлер бар, баягы алыста тууралуу пикирин билдирет, баягы алдап кетет экен дегендер бар, акчасын жеп коет экен дегендер бар экен. Мисалы мен угуп калам кээде. Анан баягы көңүлүң эме түшөт да. Анан ошол учурда баягы жакшылык көрүп келген адамдар менен мен бүгүнкү күнгө чейин жакшы мамиле этем да, бирок ушул учурда Максат сенде дагы
мүмкүн болсо сенен өтүнүч да бир ачык эме кылсак да. Эми силер өзүңөрчө группалар бар, мисалычы, өзүңөрчө сүйлөшкөн учурлар болот. Ошондой учурларда Азамат Байматовдун жакшы жагы менен жаман жагын кайсы учурларда угуп эметип атасың? Эми мен чынында баягы башында мен ачык айтканда изденгем, алдап кетпейби, неме болбойт, бул барып келгендердин баарына чалып чыктым. Мен барып келдим дегенде мен кайдымкыдай номерин издеп чалдым. Не болду эле, канча акча кетти эле, алданган эмес белеңер, ишенип кете берсем болобу деп да сурагам. Мисалы Азамат байкеден көлдүк, Элчибек байкеден ушул мен бул Индияга барып келгенде бүт эле сурап чыктым чынындачы. Ушундай болуп атат, боор алмаштыргандардан сурап чыктым. Анан аягында ишенсе болот экен деп полный өзүмүз. Ушуну азыр эмне кылсаң? Максат. Мен ушу Азамат Байматовду мен башында алдап кетпесин деп барып келгендерден аябай издендим. Ар бир барып келген, мына бул көлдүк Азамат байке бар экен. Элчи байке ушулардан сурап чыктым чынында, алдаган эмес беле. Алданып калбаймбы, ишенип кайрыла берсем болобу деп барып келген инсандардан полный сурап чыккам. Эми анан акырында анан ишенип анан сиздерге кайрылып ушундай кылып бериңиздер деп кайрылгам. Бирок кайрылуумду четке каккан жоксуздар. Келип берген ушу Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат байкеге мен өтө терең ыраазымын. Үмүтүбүз ушул. Баягы сиздердин жүрөгүңүздөргө бир тынчтык орноп калса, Кудай буйрса үмүтүңүз акталып, жакшы үмүттөр Кудай буйрса бир жетелеп, ошол Индияга барып, анан жакшырып калса, эл баягы жакшырып келаткан ошол жака барып, жакшырып калса деген үмүт да туруп атат сиздечи. Ошол үмүтүңүзгө биз үмүттөшпүз. Тилегиңизге тилектешпиз. Анан ушинтип келип отурабыз. Мунун баардыгы Кудай ыраазылыгы үчүн. Анан эми өзүңүз дагы, мен дагы баягы катардамын. Баягы канча адамдар көрсө көрбөсө дагы, тааныса тааныбаса дагы туш тарапта Америкада туруп, Россияда туруп, Италияда, Германияда туруп, Казакстандан деги эле кыргыз кай жерде жүрсө ошол жерде туруп, мына бүгүн Максаттан кабар алып аткан мекендеш. Кудай ыраазы болсун, мына ошол сиздин биздин үмүтүбүз, айрым адамдардын атасы эрте өтүп кетип дүйнөдөн. Азамат атамдын батасын албай калдым эле, бирке тыйын салып ушул атаны көрдүм, жүрөгүм ооруду. Бир кол сунуп коеюн дедим эле деп кайрылган мекендештер, сиздерге рахмат. Менден бага байланышып атанын Максаттын номерин сураган бир туугандар, мына Максаттын номерине берип байланышып бүгүнкү күндө ушундай бир аракеттер жүрүп, туш тараптан кимдин колунан эмне келет, ошол нерселер жасалып жатат. Бир эле Байматовдун эле эмес, бир канча адамдардын аракети жүрүп жатат. Бирок ошол аракет бүгүн мына ушундай топтолуп, мына ата батасын алайлы, эненин батасын алайлы деп турабыз. Келиңиз энеке. Бизге ушул бардык аракет кылып, кичинеден болсо дагы кол сунуп аткан, 5-10 сомдон болсо да кол сунган бардык бир туугандарга өзүңүз ыраазычылыгыңызды билдирип, рахматыңызды айтып, дуа кылып койсоңуз болот. Биринчи рахматыңызды айтыңыз. Эми айланайын кыргыз элим, боорукер кыргыз элим. Ушу жалпы кыргыз элине мен ыраазычылыгымды билдиремин биринчиден. Экинчиден ушул уулум жатып калгандан берки кандай азапты көрдүк, кандай тозокту көрдүк, көп реабилитацияга бардык, тияка бардык, бияка бардык. Мына ошол экинден иликтеп издеп жүрүп Азамат Байматов деген бар. Ушундай адамдарды даарылатып келет экен. Ушундай кылат экен деген кабарды уктук. Ошондон баштап эле анан ушул издей баштадык. Бир 2 жыл, дааны 2 жыл издедик. Анан ошентип отуруп эптеп таап жолугуп, анан сүйлөшкөнүбүздө айткан сөзүбүздү четке каккан жок Азамат Байматов. Анан ошону менен Азамат Байматов келип, жеринен үйгө келип, баланы көрүп, ошондон кийин анан мынакей анан кайрымдуу элимден кайрымдуулукту сурадык. Жалпы элим ушу 1 сом түшөр бекен, түшпөс бекен деген ойдо элем. Мына ушул 2,5 айдын ичинде 26 миңге доллар болуп калды деп балам өзү эсептеп отурат. Кандай ыраазычылыгымды билдиреримди, сөз менен кантип жеткизеримди өзүм кантип сүйлөримди биле албай турам. Кубанычымдан. Жараткан элим. Эми ушул кыргыз элим аман болсун. Кыргыз элим бейпил жашоодо. Ырыскылуу, тынчтык доордо жашасын биринчиден. Экинчиден, Бобуреки TikTok'то жанагы отуруп, жардам берип, кеп кеңешин айтып,
момундай кылалы, андай кылалы деген ошондо кыздар туруп атат, балдар туруп атат. Ушул балдарга 1000 мертебе ыраазымын. Эми ушул балдар жалпы элиңер аман болсун. Элиңерде тынчтык болсун, жалпы Кыргыз элинде. Ошо элдин ичинен силерге бак таалайлуу болгула, узун өмүрлүү болгула. Үйүңөрдөн кут кетпесин. Жараткан Алла өзү колдосун айланайындар жалпыңарды. Ушул тиктокто тикесинен тик турган балдарыма 1000 мерт ыраазымын. Бала бакыраңар менен, ага тууганыңар менен, ата энеңер, үй бүлөңөр менен аман болгула. Шайтандын азгырыгынан сактасын. Жалган жалаадан сактасын. Келе деген доодон сактасын жараткан Алла өзү. Чексиз бактылуулук берсин. Чексиз рызык берсин. Жараткан өзү жар болсун. Жараткан өзү колдосун. Өзү дос болсун жараткан Алла. Ушул силердин ушинтип жардам бергениңерге 1000 мерте ыраазымын. Ар дайым бактылуу болгула. Бактылуулук өкүм сүрүп күтүп турсун сиздерди айланайындар. Амин, Аллаху акбар. Жетпегенде толуктай айтып коюңуз, дагы салып турушсын деп. Болду. Кудай буйруса. Урматтуу достор, Кудай буйруса мына азыр максатка чогулган бул 26 000 доллар жетиштүү деп эмеде турбашыбыз керек. Анткени азыр белгисиз, анткени бул жерде ана максаттын баргандан кийин анализ тапшырганда чыгарылган диагноз кандай чыгарылат экени даже мындай эмеси аныктуу эмес экендиги белгилүү да. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда анткени ал жака баргандан кийин балким айырма болуп калышы мүмкүн. Эгерде азыраак акча кетип, ден соолук азыраак акча менен жакшырып кала турган болсо, демек жакшы. Ал эми эгерде жетпей кала турган болсо дагы маселе жаралып калбашы үчүн бүгүн ошо чогултуу эмеси жабыла элек. Бүгүн ушул сиз көрүп турган экран алдындагы реквизитке кол сунуп да турсаңыздар, мен ошону чакырык кылат элем. Сөзсүз бир Кудайдан кайтчу жолдор бар го достор. Тынбай аракет кылып койсок, мына азыр 2 ай аралыгында, 2,5 ай аралыгында мына могул 2 миллионго жакын акча чогулуп турат. Эл деген эл жалгыз аттан чаң чыкпайт деп коет. Жалгыздараак бак болбойт деп коет. Жалгыз биздин колубуздан келбейт. Максат үйдө жатып ал акчаны табыш үчүн бул канча иштеш керек туура келет. Иштесе да аны акчаны таба албай турган акыбал бул акыбал болуп турат. Ошон үчүн кол сунуп туруңуздар, чарчабай. Энеке, сиз айтсаңыз, бүгүнкү күндө элдин, бүгүнкү күндө ошо сиздин ата айтып аткандагыдай баягындай кыргыздын ушундай бир кайрымдуулугу, боорукерлиги бүгүн дана сиздердин үй бүлөңүздөргө көрсөтүлүп жаткандыгына сиздин ой пикириңиз, ушундай бир каалоо тилектериңиз. Айланайын эл журтту, рахмат силерге да. Ушундай жакшылык кылып, кайрымдуулук кылып, балама болгон колуңардан келишинче жардам кылып атасыңар. Кыздар, балдар, эл журт баарыңарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат силерге айланайын. Балам ушу Индияга барганга акчасы аз калды. Ошол бүтсө эле жылат балам буюрса. Рахмат силерге айланайын. Кудай буйруса, айтканыңыз келсин. Буйруса, Кудай буйруса. Максат, мындай сезимдер кандай өзүңдө, Кудай буйруса? Мен өзүмдө бул ошо сезимдер ушу Индия өлкөсүнө барып, операциядан өтсөм эле мындай базуу сезим келет деп ойлоно берем да, ушундай ойдо болуп калдым да. Ушу мен бир жериме бир кичинекей бир нерсе кармап турат окшойт, ошол ой бир иштейм да, анткени толук неме болот баягы ичимен. Сезимдер бүт эле бар да. Кыймылдап кеткенин сезем, бирөөгө төбөлөп кетсе сезем. А только чыңчып неме кылгандарды деле сезбейм, бирок калганын бүт эле сезем да. Ошо бир эле жерим кармап турат деп ойлойм, ошо чет өлкөдөн точно диагноз чыгып басып кетем деген үмүтүм чоң. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Мен бул жердечи, достор, бир нерсени аябай баа бердим бул максатка, жана максатына атага, энегечи. Кээ бир учурда мен бул коомчулукта мындай эмеде жагдайда көп аралашып жүрөм да, анан мындай аракетсиз, аракети аз, анан мен ушул акыбалда болуп калдым деп эле жаткан адамдар да бар да, бүгүн жок эмес. Бирок бул жерде мындай максаттын болгон күч аракети жумшалып атып, могу буттардагы буттун эмеси мындай жашнакай эле басып жүргөн эле адамдын бутуна окшош экен да. Анткени бул бутка күч келбей, мындай кыймылда болбой жата берсе, сиздер жакшы билесиздер, бут жара басып, ошо кыймылсыз жата бергендиктин себебинен жанагындай берч болуп эме болуп кетет да.
тарамыш тартылып калып ушундай болуп. Максат бул жерде жөн жатпайт экен, тынымсыз аракетте болгондуктан бүгүнкү күндө мына ушул буттун сезүүсү, бүт барысы мындай эмеси бар экен. Болгон эле азыр дагы бул аракетке мына азыр ата туруп алып, белимини көтөрүп тияка коюп, энеке экөө ушул жерде кандай күч аракеттин жумшап аткан ушул күнгө чейин жумшап келиптиз, достор. Бирок ушул жерден эми ата менен эненин күчүнө күч болойлу. Демине дем күч берейли, келгиле деген чакырыкка кайдыгер карабаганыңарга рахмат. Мына буюрса максат эми жакынкы күндөрү чыгуу алдындабыз. Кудай буйрса дагы да достор, Аллах силерден разы болсун. Буюрса жакшы жаңылык менен, жакшы эме менен келишти насип кылсын, максат Кудай буйрса. Кошо күн насип кылсын. Кудай буйрса. Жакшы тургула достор. Мына ушундай нарындан силерге салам жолдоп отурабыз. Кудайым буйрса. Дуа кылып, кол сунуп туруңуздар, Кудай буйрса.